Эске сала кетсек, президент Садыр Жапаров 2023 ата-энелерден негизсиз акча чогултууну токтотуу боюнча жарлыкка кол койгон. Анын негизинде Билим берүү жана Илим министрлиги бул маселени катуу көзөмөлгө алып, учурда мугалимдер менен ата-энелердин мамилелери тыкыр байкоодо. Мугалимдер белгилегендей жарлыктын кабыл алынышы менен тартип бир топ жакшырган. Урматтуу мектепке чейинки жалпы билим берүү уюмдарынын педагогикалык кызматкерлери, урматтуу мугалимдер, ошондой эле ата-энелер жана кандайдыр бир фонддорду ачкан жеке тараптар болсо, Кыргыз Республикасынын агартуу министрлиги эскертет. Кыргыз Республикасынын президентибиздин жарлыгын аткаруу максатында жалпы билим берүү жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарында мыйзамсыз акча чогултууга тыюу салынат жана кандайдыр бир мыйзамсыз акча чогултуулардан оолак болуңуздарды өтүнөт. Себеп дегенде буга бизде укук бузуулар кодекси боюнча чаралар көрүлгөн. Ошондой эле педагогикалык кызматкерлер, ата-энелер тарабынан болсо, биз дагы тиешелүү чараларды көргөнгө сөзсүз түрдө аракеттерди көрөбүз. Мектепке акча чогултуунун эч бир кажети жок. Анткени окуучулар мектепке билим алыш керек, ата-эне балдарын мектепке берип жатып, санасы тынч болуш керек. Азыркы учурда заман оор, андан башка эле нерселерге акчалар талап кылынат. Андан көрөк мектептен мугалимдердин эң биринчи максаты балдарга билим берүү. Мугалим билим берүү менен гана алектениш керек. Ал эми ата-эне ошо берген мектебинде баласы жакшы окуп аткандыгын, жакшы мектепке бергендигин, баласы боюнча санасы тынч болуш керек. Айрым ата-энелер мугалимдер тарабынан акча чогултуу ыкмалары жокко чыгарылганына ыраазы болушууда. Айтымдарында азыр мурункудай болуп, керек болгон учурда каражат чогултулбай калды. Болбосо абал такыр башкача эле. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич приказ чыгаргандан кийин ошонун президенттин приказын аткарышыбыз керек да. Негизи азырынча акча чогултканын көрүлөт. Биз мурун 2003 жылга чейин бул президенттин жарлыгына чейин көп эле чогултушчу китепке, анан баланчага, төлөнчөгө, тияка бияка, ремонтко, анан охранага деп көп эле самынга, тряпкага деп чогултушчу. Анан азыркы чогултканын көрүлөкүн, чогултканын угалекин, бирок эми мамлекет болгондон кийин мамлекет башчынын указын аткарганга милдеттүүбүз баарыбыз. Ата-энелер дагы кыргыз жараны болгондон кийин баарыбыз ушу мамлекетте президенттин эмесин жарлыгын аткарышыбыз керек. Ал эми айрым окуучулар мугалимдердин айрым учурларда ата-энелерден акча каражатын чогултканын жашырышкан жок. Айтымдарында ар бир жакшылык жамандыктарга байланыштуу акча топтоп тапшырышчу. Алар президенттин бул маселеге тиешелүү чыгарылган чечимин колдошот экенин баса белгилешти. Мурда өлө кыйындай акча чогултчубуз, иногда ремонтторго чогултчубуз. Бизде мындай болгондо ремонтко деп акча алышчу, бирок көп акча алышчу, там 600-700 сомдон алышчу. Ал акча биз үчүн көп эле акча да. Анан ремонтко или класска жанагындай тряпка, мыло дегендерди алгандарга өлө дешевыйлар келчү да. Элестетиңиз, 20-25 баладан 500 сом, 600 сомдон чогултуп туруп, 1-2-3 штук эле бир губка алып, анан бир эле 5 литровый мыло алып койгондон калган акчаны өздөрүнө алып атышат деп эле билип койгонбуз да биз ошондо. Анан президенттин бул чыгарган буйругу аябай, мен бул буйругун мен аябай колдойм. Баарыбызга жеңилдик болду, мындай бекер бардык нерсеге мындай бекер. Борбор калаадагы бир мектепте мугалими болсо, билим берүү тармагындагы коррупция көп жылдан бери калыптанып калганын белгилеп, аны жоюу үчүн жетекчилик деңгээлинен баштоо керек экенин айтты. Эми бирок чынын айтыш керек да. Тилекке каршы мектептерде, садиктерде эч кандай бул коррупция токтобойт окшойт. Бул мындан ары да улана берет. Президент айткандай, жана коррупциянын жети башы бар. Бирөөнү кесип салсаң, экинчиси өсүп чыга берет дегендей эле иш болуп атат да. Бирок ошо коррупциянын мектептерде, садиктерде өнүгүп атышынын бирден бир себеби ошо министерство өзү деп айтар элем менчи. Себеби каяктагы бир электронный очередь дегенди киргизип койгон. Билесиздер да. Анан кийин мисалы үчүн ички миграция кандай күчтүү болуп атат. Шаарда пропискасы жок. Съемный квартирада жашаган жаш үй бүлөлөр балдарын орноштура албай ар кайсы мектепке барып суранышып, анан силердин электронный очередте фамилияңар жок экен, кирбепсиңер. Биздин мектептер окуучулардын саны аябай көп, класстарга батпай атат деп туруп эле албай коет. Анан кийин акча сурайт. Анан аргасы кеткен ата-эне акчаны берүүгө
муктаж болуп атат. Атайын маалыматтарга караганда мугалимдердин ата-энелерден себепсиз акча чогултуусуна карата тийиштүү чараларды көрүү мыйзамы ишке киргизилгенден бери мугалимдердин басымдуу бөлүгү ата-энелерден акча сурагандан коркуп калышат.